Арбаңыздар кыдырлуу кыргыз журту KG Москва каналында Түгөнбөйт кыргыз баяны долбоорунан эсендешип жатканыма кубанычтамын. Жараткан берген аяны Түгөнбөйт кыргыз баяны демекчи, бул долбоор Москва шаарында жашап эмгектенип жаткан өнөр багып сөз балаган мекендештерибиздин эмгегин даңазалап даңктоого арнамакчыбыз. Бүгүнкү коногубуз кара нөшөр жамгырдай кылып төккөн, бир кезде элдин батасы өткөн Каражаак Калмырза Токтогул Эшмамбет Жеңижок улуу аталарыбыздын жолун улаймын деп, ак калпак элге кубаныч тартуулайм, өр берметин шуурудай тизип, ырааты менен тартуулайм деп турган жигит, төкмө акын жигиттерибиздин бири Арзымат деген акын жигитибиз келген. Кадимки эл акыны Элмирбек акыныбыздын окуучусу. Кош келдиң. Assalamu alaikum. Алейкум, жакшысыңбы? Ден соолуктар жакшыбы? Арыба баатыр? Жакшы өзүңүз, ден соолуктар. Жакшы. Келип калдык мунастан биринчи чарасында эле. Жакшы. Кубаныч болсун, кут болсун келгениң. Сен менен ошо кут келсин. Акындарыбыз аягы бөксөрбөсүн дегендей. Эми ушул эл, сени билген элдер Элмирбек акыныбыздын шакирти катары билет да. Шун тууралуу айтып өтсөң. Окуу жайды тапшырууга келген жылы аябай акын болгум келчү. Айылда жазып акын болуп жазып. Бир жолу ыр жазып көрдүм, жазып алып. Анан ал ыр китепте бар экен да, андай окшоштук. Сенин акындык чыкпай, жөн эле жүр дегендер да болгон. Анан чоң бир тетрадь алып күндө жазмалык менен баштадым эң баш. Анан бир жолу ошол бирок дайыма ал акындын ырларын угат элем, дагы деле угуп келем. Тажабайм эч качан акындардын укканын. Мага алай рух казанга аябай азып, жан дүйнөгө аябай бир керек. Ошентип келип, бир жыл өткөндөн кийин ушул айтыш фонд деген фонд бар деген угуп калдым. Ал жерде жалаң акын жаштарды тарбиялайт экен. Анан ошол учурларда бардым, аябай бир сүрдөлүп, аябай кыйналып. Бул өнөрдө сүр аябай башка. Ал жерде ийгиликте жаратыш өтө оор. Ошо Элмирбек байкенин алдына бардым. Ал киши аябай бир Төкмөйлүк өнөргө эмне болуп аралашып кеттиң анан? Сен өзүң кызыгып жүрүп эле ыр жаз, анан ошондон кийин аралаштыңбы? Же мындай бир ата бабаларың ырчы чорчу экен, же бир каныңда бар бекен дегендей да. канымда таятам аябай сөзмөр. Аябай сөз баккан адам. Чоң атам андан өтөт. Аябай сөзмөр. Айылда аябай анча-мынча китептерде базылатырлары. Аларда акын жаза. Ким деген киши? Аласкан Аттокуров деген киши. Колхоздо адамдарда сөзгө чыккан адам болгон да. Эл башкарып жүргөн кишилер да. Адамдарды сөз менен чыккан адам болгон да. Ошолордон өткөн эң баш аты. Ошо Элмирбек байкеге жолугуп калдым. Эң биринчи саламлашып ырдатты Элмирбек байке. Ушул күнгө чейин ал эсимде. Мен ушул канча жыл Айтыш фонд көздөп бардың да. өзүм издеп баргам, ал өзүм каалагам да. Анан баягы акындардын салты болгондой отурганда эми саламдашып ырдатып атат да. Мен баягы Эсиңдеби ошо эмне деп ырдаган? эсимде. Эмне деп ырдадың? 4 сап менен токтогом. Амандык эле сурагам биринчи. Амандашып элем 4 эле сап. Аман Элмир устат аманбы? Акын кылчу адамды деп ушинтип бир айтканым эсимде да. Мен биринчи Алыбайке барбы филармонияга издепчи. Мен Алыбайкеге биринчи барып десем, Алыбайке айтты. Ушинтип акындарды бизге караганда Элмир устатың аябай тажрыйбалуу, ушул акын Элмир акын деп. Анан Элмирбек байкеге келип өткөн. Ал акын сага багыт берген турбайбы? Багыт берген Элмирбек байкеге башкар. Эң биринчи Элмирбек байкенин колунда иштедим. 1,5 жыл жүрдүм. Өмүрүмдүн аягына чейин ыраазымын да. Ырыскымды ошол өнөрдөн таптым. Өнөрдөн көп нерсени көрдүм. Рух казанды толтурдум. Нак насил, ада салт эмне экенин түшүндүм. Бабабыз кандай жол баскандарын түшүндүм. Буга чейин бир китеп ачып окуп алсак, өнөргө киргенден кийин китеп эмне экенин да түшүндүк. Кече бабаларыбыз кандай жашап, бүгүн адамдар кандай жашап атканын түшүнүп атабыз.
Önерden берген bu. Çoğun tecrübe oldu. Hı. Şol ustadın razı şunça önерdi үйrөttü. Bizge şunça kanat bol berdi. Жүргөнүмө 1,5 жыл болгону менен мен бир кылымдай жашагандай болдум ал киши менен. Ошол ustadın өмүрдө өткөндөн кийин өнөрдү үйрөтөбө токтотком. Азыртан Ал киши баягы көзү өтүп кеткенден ошол комузду колуңа албай койдуң ба? Ошондой тапшырык комузда бир аз алып жүрдүк эле баягы Москвада той топурлар болгондо. Бияктагы бир аябай менен жүрөктү сыккан нерсе келечек жаштар бир жолу той кылып калдык, бир чакыруу менен барып калып элек. Ошол жерде айтып калды, бул эмне деп чукумда турган комузду. Аябай жүрөгү катуу тийди. Анан биякта ошо тамада борбору деген борбордон Бул эмне деп комузду айтып атат? комуз сурап атат, бул эмне депчи? Келечек Кыргыз эле сурап атат? Кыргыз сурап атат жаш балачы. Бул эмне деп сурагандан аябай мен намыстандым да. Ошол жерде тойдо иштеген адамдардан сурандык беле ушул тойлорго барып ушундай жаштар, келечектеги жаштар биздин өзүбүздүн аспаптарды, тилибизди унутуп калбасынчы деген ниетте бир аз жүрдүм биякта. Акындыкты даңазалайын, комузду көрсөтөйүн деп, Өзүм миссиямды аткаргандан кийин ошол менен 3 жыл болду комуз алып элегиме колума. 2,5 жыл болуп калды. Ошондон кийин Кыргызстанга барып келип жүрөм. Аябай бир өксүк да. Келечек ушинтип илгери баягы согуш учурунда 18ге толгондон кийин адамдар согушка кетчү эле да. Бизде андай болуп атпайбы, бизде деген 18ге толгондон Москвага келе турган ошо болуп калды азырчы. Мындай бир жаштардын ушул жакта болсок дагы бир салтыбызды, наркыбызды унутпайлычы жаштарга бир туура багыт береличи деген ниетте. Сен устатың көзү өтүп кеткиче эле биякта белең же өтүп кеткенден кийин келдиңби? Устатым ал кезде мен бияка келип атканда тирүү болчу. Мен ойлогом да, ал өтүп кетерин билбедим. 1,5 жылдай жүрүп эле кайра устатыма барып мен өнөрдү улантам деген. Анан мен 1,5 жыл өтүп баратканда устатым өмүрдөн өтүп кетти. Ошондон кийин көңүл чөгүп өнөргө деген бир сезим жан дүйнөмдө бир жашабай калды да кадимгидейгечи. Ал киши аябай бизге бир Аяка да баргың келбейт деген мисалы үчүн. Өнөргө да бир кадам таштагым келбейт да, адам азан аз эле күтөт го. Биз азыркыга чейин күтөбүз да ал кишинин нербесин. Жада калса Кыргызстанга жакында барып келип, мүрзөсүнө да барган жокмун. Анткени мен жан дүйнөмдө ал өмүр бою тирүү адамдай калсынчы деген сезим менен. Ал мен үчүн тирүү. Эч качан өлбөйт. Жашай берет көпкө чейин. Ошол баягы эл акыны Элмирбек агабыз көзү өтүп кеткенден кийин сен устатым. Ушу комуз алып ырдагың келбей, ошол өнөр дүйнөсүнө баш бакпай ушундай бир сен жан дүйнөңө өтө катуу тийген экен да. Элдин баарына эле катуу тийди ал Элмирбек агабыздын өтүп кеткени. Ыйлабаган кыргыз калган жок да. Анткени элдик адамга айланып калган да. Баска жолу уламышка айланып калган. Бирок балким сен ойлонгон жоксуңбу? Ушул мен комузду таштап койсом, Элмирбек устатымдын үйрөткөн эмгегинин баары текке кетет. Арбагы таарынып калат. Андан көрө ушуну таштабай ырдап, дастандарын айтып, ырдап кеткен ырларын да ырдап, андан сырткары өзүмдүн да ырларымды ырдап элге арнап турайын деп ойлонгон жоксуң? Ошол ой жакында келди. Кайра жандантып, өнөргө кайра баргым келет. Кайра барсамбы деген ой менен жашап жүрөм азыр. Бирок устатымдын жанында жүргөндө аны менен талашып тартышкан адамдар мен болчумун көбүрөөкчү. Экөөбүз мындай келишпей калган ушулар дагы мен мындай корсурап мүнөзүм бар. Аябай өкүнөм кээ бир семелериме. Эмнеден улам келишпей талашып тартышып? Энди экөөбүз эч кандай келишим деле эмес болгону. Кээде мындай туура эмес сүйлөп алган ушулардын көп болгон жокпу деп ойлоп коем да азыр. Сеники өзүмдүкүчү мен устаттан эмес. Өзүм кээде сүйлөп алган жөнүм жок болуп экен деп аябай өкүнөм. Кыргыздык мүнөзүңдөн улам айтып алган жок болуп экенби деп.
Terewinde bir жакшы нерсе жасап койдум бекейин устатым депчи. Өткөндөн кийин аябай көп нерселерди ойлонуп көрүп, ал кишинин бизге кылган эмгеги аябай чоң да. Мен ата энем, туугандарым да ушунун тегерегиндеги эле адам да болуп калган да. Саат алып. Устатып постоянно саат бизге эң кызыгы кайтыш болуп саат таңкы 6-да келет эле. Кечки 10-га чейин отурат эле. Өмүрүн аягында ошондой өткүздү да. Акын эле болбой бир акын Оля да болот окшойт деп сезип калдым да. Анткени өмүрүнүн аздыгы калганын билип калат окшойт. Акыркы учурларда аябай биз менен көп жүрүп, бу жерден мынтип эле, су жерден тигинтип эле деп. Акыл насаатын айтты. Акыл насаатын айтты. Эмнелерди айтчу элем акыл насаат айтканда? Айтат эле бизге. Жактабай ырдагыла, жан дүйнөңөрдөн чыккандырдагыла, акыйкат ырдагыла, элге жеткизгиле, билгениңерди ырдагыла, көп окугула, туура эмес ишке барбагыла. Силер бир эле адамдын туура эмес иш кылганы бүткүл акындарга тиет. Бир адамдын жамандыгы көп адамга тиет деп көп эскертет эле да. Элмирбек устат өткөндө аябай фонд деле мындай ээнсиреп калды деп ойлойм да. Курсан деген устатыбыз бар эле. Ал да тилекке каршы өтүп келген экен, анын жакында салам алып. Аябай бул адамдар өнөргө бир жанын берет эле да башкачачы. Берилип берет эле да. Булар мындай жашоодо мындай байлык, бийлик деген нерсени түшүнбөйт эле. Устатын бир эсинде калган айтат, бирөө бата берген экен го. Бизде бата берсе эле депутат бол, чоң бол деп бата берет эмеспи? Элмирбек байкеге бата берген экен. Ушундай чиновник бол депчи. Ошондо Элмирбек устаттын айтканы бар экен. Мен кайсы күнөө үчүн депчи. Мындай сөздү улуу адамдар айта алат да. Мындай акылды улуу адамдар. Төрт сөз менен казактарды отургузган акын деп эсептейм. Аябай тарыхты мыкты билесиз. Тарыхты, санжыраны мыкты билген киши да. Ошол устаттын өзүң кайсы элден болосуң? Элиң тегиң кайсы? Мен өзүм Таластын кадимки улуу акын, жөнөкөйлүгү менен элге таанымал, нарк насилди, карапайымдуулуктун ырында дагы мындай карапайымдуулук жыттанып турат. Кадимки өзүбүздүн сары акын деп коет. Байдыла Сарнабаевдин айылдашымын, чоң атам болот. Кадимки ошол Байдыкеңдин айылынан өскөнмүн. Байдыкең ичкен кудуктан, Байдыкең баскан жолдордон басып, Байдыкең баскан жолдорду басып, акын болдум деп ойлойм. Да. Аябай касиеттүү киши да. Касиеттүү киши. Элмир Байкенин да эртайын тартат дейт эмеспи? Элмир Байкенин таятасы, чоң таятасы Эшмамбет ошо түбү Таластан болот. Ал киши дагы Эшмамбет акын дагы ошо Кош чурусунан болот, Ушу да болуп калабыз. Бизге да эме жакынбызды айтып калчу өзү да Таласка жакын дагы деп. Аябай көп келди. Анан баягы чоң акындар көзүң менен көрүп Элмир Байкенин жанында жүрүп аралашып калдың. Анан акындарга салт болуп калган нерсе бар да, чоң акындар менен баланчанын көзүн көрүп калдым, ал менен минтип учурашып ырдап калдым. Баланчага жолуктум, ал жага минтип элдин алдында салам бер деди, минтип салам берип ырдадым дегендер бар эмеспи? Азыркандай сен дагы ошол Элмир Байкенин жанында жүргөн чоң акындарды баягы көрүп, анан ырдашып батасын алып калдыңбы? Ал андай учурлар көп эле болду. Чоң акындардан Аманда экелер менен, Курсантай экелер менен, саттар менен. Эң кызыгы ошо Таласта чогуу бир эмеге барып калдык. Тойдо ырдап калдык. Ошол жактан батасын берген Элмирбек байке. Мен жашоодо жалгыз эле көп жакын көп жүрүп албай калдым. Ошондо ошо бир тойдо чогуу жүрүп, ошол жерден бата берди эле. Жакшы акын болосуң, талантың таштаба, өксүтпө деп аябай бир. Мен үчүн күйгөнүм, бирок ал мен үчүн дагы өнөр үчүн күйө турган адам эле да. Адам жан дүйнөсүн жашаткан бир өнөр үчүн күйгөн адам эле да. Эч качан өнөрдү таштабагыла, өнөр деген
Bardıq ele adamlarga bererse bardıq akın bolup ketbet bele. Bardıq ele uşunday bolup ketbet bele. Sizlerge Kuday süýgөн üçin berdi. Şunu öneriňizde tarbiyalap östürüp, ertenki geleceğe bedeke taştagıla, ömürü kıska, emne taştap ketkiňer dese, niňerdi aýtasyňar dep aýabay köp eskertet ele. Oşol buyrsa elbek eken aýtkan amanatlарын atkaryp, söýlerge hyzmat kılsakby degen dagы niýetleri bar aldyda. Buyrsa şaşat degen aýtap. Buyursa tilegiňe jet. Anda Akkalpak Kırgız eline, Alato жерине bir akın katары komuzundu kolga alıp durup bir salam aytıp, salam dua etip uçuraşıp koysoň jakşy bolat. Amandık kalayım kalkıma, amandık kalayım jalkına. Babamdan ulu kaldırgan bağlayımın ulu barkına. Körkömdü ırdap bereyin könüp aytılgalar bir şartına. Moskva degen Moskva, kamtıp alıp gel atat kar menen jaştıda. Moskvada gelübür жазılıptır baktıma. Gelecek degen gelecek aldını gözдөй şaştı da. Andam ese men bugün tırındın ırdan balayın. Obolundu salayın, kolda turgan uçurda. Komuzumdu çalayın, gelgen eldim barına. Yaşım menen karıga, ölkö bir menin çınında. Güyüp bir turgan gün sımal astında turgan gölögöm. Moskvadan olturup men büt alamga salam jönötüm. Tаңбайдан ырды чачабыз, таасында ырды жатабыз. Сиздей улуу устаттар чакырып чында жатканга биз разы болуп жатабыз. Өнөр бар жерден эч качан, өнөр деген өлбөйт-кен, өлгөн күнүң абирок. Önörpöz ozu körböйткен, жараткан өзү жашоону өзү гана теңдейткен. Жакшы адамдарга береткен да тандап туруп бербейткен. Өнөрлүү деген өлбөсүн, өлгөн күнүң көрбөсүн. Жалпы кыргыз болсо экен, жашообуздан ардайын. Кыргыз аман болсун деп мен кызыл тил бүткөнүнчө сайрайын. Аруу убакта кыргызга кыйшайбай туруп кызмат кылууга дайын таңдайын. Андан игиликти каалайын, улуу менен жашка да. Кыргыздан чыккан экен көгече, кылымдан бүтпөс датка да. Берекет. Мен бүгүн шаңшып бүркүттөй сайрап берейин олтуруп алып аскага. Анда кыскартайын мен эме, кыска ойго келели. Калган каткан кептерди эмдиге дагы чакырса биз ошол кезде төгөлө. Kalgan katkan gepterdi biz oşol gezde görölü. Anda öz gezekti sizge bereyin, kalganın jooptor menen görölün. Berekende. Barakelde. Örkünüň össün. Şol ıyık komustu koluna alıp, kaysı vakta olmasın, elin erkesi ol. El aralap, ırdap jüre ber, ustatyňdan ulu önörün taştabay, göç başlap jürüp bar bol. Kıdırlуу kırgız elibizdiň tübölügü tüz bolsun, geleceğe keng bolsun. Aykөл Manas atabız başlagan uluu gaýyplardyň kasiýeti koldop korgop dursun. Bar bolunuzlar. Tügönbeyt Kırgız bayanı.